Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз кайрадан өзүбүздүн Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге өткөн жолу бул Манас эпосу боюнча жазуу тарыхын, буларды кандай, кайсы убакытта, кантип, ким айткан, бул жерде демек аларды ким изилдей баштаган, ушул окуялар жөнүндө, ушул улуу инсандар жөнүндө мен силерге кеп куруп берген элем. Эми болсо биз бүгүн мына ушул Залкар чыгарманы жараткан Залкар элибиз жөнүндө, улуу элибиз жөнүндө азыр көптүр айтып бергим келет. Себеби өзүңөр түшүнгөндөй Залкар чыгарманы Залкар эл гана, улуу эл гана чыгара алышы мүмкүн. Мына өзүңөр билгендей Илиада, Гомерлер көлөмү жагынан алда канча биздин Манастан кичине болсо дагы, аз болсо дагы алар бүт дүйнө жүзүнө жайылып, мына грек элин тарыхта улуу эл катары сактап калды. Ошонун сыңарында эле биздин эл жөнүндө дагы, мен кыргыз эл жөнүндө дагы айткым келет. Мына биз улуумун 60-ка чыгып жатамын. Бизди СССР Советтер Союзу мезгилинде кыргыз эли караңгы эл болгон, аларда эч кандай сабак болгон эмес, жазганды билген эмес, капкараңгы болушкан, кой менен, мал менен гана алышып жүрүп, башка эч нерсе менен иши болгон эмес. Анан Совет доору келип алып, булардын көзүн пар ачып, катка, илимге, билимге жетишип, маданиятка кошуп салды деген теория үстүндүк кылган эле. Кийин гана мына Союз кургандан кийин, биздин эгемендүүлүк башталганда бул сөздөрдүн калп экендиги билинди. Себеби биздин элибиз улуу эл болуп, ушул кезге чейинки изилдөөлөр боюнча 2000 жылдык тарыхы бар деп эл катары саналганда, бирок мына акыркы кездеги мындан бир жума мурда эле Кытай архивдеринен биздин эл жөнүндө жаңы маалыматтар табылыптыр. Аларга ылайык биздин элибиздин тарыхы дагы 1000 жылга узат, 3000 жыл мурда биз жөнүндө белгилүү болгондугу архив документтер менен далилденип отурат. Ушул боюнча өткөн жолу президентибиз Садыр Жапаров Мурас фондусуна бул тарыхый Кытай документтерин алып, алардан кыргыздар жөнүндө маалымат толук бойдон элге жеткирүү үчүн атайлап 13 000 сом акча бөлүп берди. Эми айта кетеликан десем, мына эми азыркы биздин заманбап тарыхыбыз боюнча кыргыздар чындап эле эң байыркы элдерден болуп, ушу байыркы 2000-3000 жыл мурда эле күчтүү улуулардын, күчтүү элдердин бири болгон. Мунун далили катары силерге мындан 2000 жыл мурда жашаган, 2000 жыл мурда бүт дүйнөнү дүркүрөп турган Персия империясы, Персия падышалыгы жөнүндө айтса болот. Бул Персия мезгилинде эң күчтүү мамлекет болуп, баарына үстүндүк кылып турган, алардын күчү азыркы кездеги Америка Кошмо Штаттарындай күчтүү мамлекет эле деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Ал Персия өзүнүн жанында бүт коңшу мамлекеттерди басып алып, кийин ушу чыгыш тарапка азыркы биздин турган жерлерге басып берген. Ошондо биздин ата бабаларыбыз биригип
Ушул жерде азыркы мына Токмок шаарынын жанында ушул жерде кыргыз аскерлери менен перс аскерлери жолугуп буларды биздин аскерлерди Томирис деген ханыша башкарган. Томирис ушул жерде перстердин падышасы Кир экинчинин аскерлерин толук оюн талкалап жеңишке жетишкен. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө, азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарына ким каршы келип атат? Ким уларга тең талашууларды жок кылганга колунан келсин? Албетте алар менен тең жолуксун, андан да күчтүү мамлекет гана мындай ишти жасай алат. Ошонун сыңарында эле Кир экинчинин аскери ушундай күчтүү болсо, демек алар талкалаш үчүн ушундай эле күчтүү цивилизация, ушундай эле күчтүү армиясы бар, аскери бар эл гана каршы туруп аларды жеңе алган. Ушунун өзүнө эле биздин ата бабабыз баягы учурларда эле кандай күчтүү мамлекет экендигин ушул мисалдан эле биз көрсөк болот. Ал эми биздин өзүбүздүн далилденген тарыхыбыз дагы бир барак жөнүндө айтаткан болсок, бул улуу кыргыз каганаты. Ал дагы орто кылымдарда 6-7-8 кылымдарда дээрлик ушул жүздөгөн жылдар бою жашап келген. Жана бүт өзүнө коңшулаш мамлекеттерди басып алып үстөмдүк кылып турган. Мунун баары эле биздин элибиз күчтүү экендигин, дагы ошол кезде эле биздин белгилүү болгон өзүбүздүн жазуулардагы жазма болгон бул Чагатай жазуусу, кол жазмасы Чагатайский письмо деп коет. Ушул биздин эл сабатсыз, караңгы, эч кандай түрккө ээ болгон эмес. Бул мезгилинде аябай күчтүү, сабаттуу, билимдүү элдерден болгон. Тилекке каршы кийин шарттарга жараша биздин өз алдынча мамлекетибиз ыдырап, жазуубуз жоголуп, анан элибиз толук ойдон көчмөн турмушка көчүп калган. Ушул мен азырынча айтайын дегеним ушул өзүмдүн романым боюнча. Ал эми мындан тышкары мен силерге ушунун бир нече көрсөтмөлөрдөн көрсөтмө баштагандан бери айтып жатам. Мен өзүм Сагынбай Орозбаковдун вариантын негизинде 5 томдук роман жазганмын. Мына силердин алдыңарда булар турат. Ушуну биз Манас эпосун мен жайылтуу үчүн атайын интернет сайт ачканмын. epos-manas.com деген ушул жерге бул жазган 5 томдук романымды жана анын орус тилиндеги вариантын көбүнчө ошол жерге койгон. Кимде ким калса ошол жерден сатып алса болот. Мындан тышкары мен мындай атайын YouTube каналды ачып, ушу силерге эпос уруш жөнүндө, Кыргыздын тарыхы жөнүндө айтып берип жатам. Өзүңөр көргүлө, окугула, өзүңөрдүн ойлоруңарды комментарийлерге жазгыла, пост кылгыла. Мунун кайра тууган урттарга, тааныш кишилердин баарыңарга айтып, ушу Манастын жайылышына өзүңөрдүн салымыңарды кошкула. Мындан тышкары мен азыр бул ишти жайылтуу максатында азыр англис, француз, башка тилдерге которуу иштерин дагы жүргүзүп жатам. Буюрса жакынкы күндөрдө бул көрсөтүүлөр дагы башкартылган тилдерде субтитрлеринен чыгып, Манасыбыз дагы мындан ары жер жүзүнө жайыла бере тургандай шарт түзүлүп жатат. Эми болсо мен силерге өзүмдүн романымды, окуумду
Монтайын. Ал Нискараға Жайсаңбайдың өтінішін айтқанда, Нискара миығынан жылмайды. Маған чалық ақылды емес екендігін ұрдатан еле белгілі, шындындай сөйледі ал. Бирок мен сені мұншалық келесі де ойлаған емесмін. Емнеге мені қарат болып жатасыз? Қаным ачусына чыдап өңін бозорып кітап шықты басан көрдім. Сен маған титіреңді бердің, ақмақ ызырындағы Нискара. Ол болса башыңды қия чаап, иттерге жем қылып таштайын. Кешіріп қойыз, батыр қорққанынан көз алғандай ішті басан көрдім. Бирок эмне үчүн мындай ызалуу сөздөрдү айтып жатканыңызды таптакыр түшүнбөй калдым. Дароо мага эч жылдабастан бая эле ушунчалык адамча суроо бербейсиңби? Деди ачуулуу Нискара. Ол 90 үчүн кечирим сурайм, баатыр. Бул жолу сени кечирдим. Бирок дагы бир жолу мага секире турган болсоң, жаныңдан үмүт кылбагын. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Мындан өчө жооп берди басаңкы. Düşünsöң жакшы. Эми эмне үчүн сени келесо дегенди чечмелеп берейин. Айылдан ушунча аскер менен жолго чыгып, мындай көп малды эч жерде жолуктурбадык. Туурабы? Туура. Рас ойлонгондон кийин макул болбосоң. Өзүң ойлоп көрчү. Бул жерлерде кыргыз калмактарда Жакыптан башка кимде ушунча мал болушу мүмкүн? Туура, эч кимде. Өзүнүн суроосуна өзү жооп берди Нискара. Ошондуктан сени акмак кылып, Жайсаңбаймын деп таанышкан киши Жакыптын өзү. Бирок ал өзүн Жайсаңбаймын деп атады го, түшүнбөдү басаңкы. Биз алдагандан ага эмне пайда? Эй, келесо, ыскылдуу күлдү Нискара. Жакып мунун баласы манас сактап калуу үчүн жасап жатат. Эми баарын түшүндүм, баатыр, ырсайды басаңкы. Түшүнсө, азыр кайра барып, жылкыңды берем деп туруп, жылуу жумшак кеп уруп, мойнуна анын упурук салгын, боркоңдогон булчалдын өзүн кармап алдым. Буйрук берди басаңкыга Нискара. Жарайт, баатыр. Булчалды амал менен кармаса болот. Нискарадан жеңип чыккандан кийин Байсаңкул аскеринен четке чыгып, 600 атчанды өзүнө кошуп алып, Жайсаңбайдын жанына жөнөдү. Жайсаңбай анын турлай аты менен бастырды. Өтүнүчүмдү ханыңызга айттыңызбы? Сурады ал. Ооба. Ал эмне деп жооп берди? Нискара өтүнүчүңө макул болду, керкее сүйлөдү басаңкы. Сен манасты таап кармап берсең, жылкыңды айдабайбыз, мүлкүңдү чачпайбыз. Жок. Ушундай чоң колуңда ушул жактын тоолорун көргөн, силерди куут эзген, манас калып бараткан кишиң жокпу? Анын менен кандай ишиң бар? Ачууланып басаң, сенин милдетиң манасты кармап берүү. Өйдө болгон учурда биз жылкыңды тартып алабыз. Жылкы түгүл жыпчылас айылымды чаап кетсеңер да өтүнүчүңөрдү аткара албайм, кесе жооп берди Жайсаңбай. Эмнеге? Мен манас баатырга катыла албайм, коркомунан да. Ошондуктан аны кармап берер каруум жок, айдап берер алым жок. Сен эмнеге телтеңдеп кыр көрсөтүп жатасың, ызырындага барсаң? Бери кел жаныма. Ханыңызга барыңыз, айткан сөзүмдү кабар айтып салыңыз. Кооптуна баштады басаңкымды Жайсаңбай. Алар жылкыңызды алдыңыз. Бери кел жаныма, айрадан кыйкылды басаңкы. Бери келген мага деп, не асылып калдыңыз? Деп жанынан чочулаган Жайсаңбай атынын башын буруп, колун ага ачты. Басаңкуланы кармаймын деп артынан кууду. Ошондо тануу деген калмак ортодон тосуп, жаатканда басаңкул коркурап барып чыгып, тил тартпай өлдү. Муну көргөн Нискаранын аябай кыжырт кайнады. Аскерлер чабуулга деп ал кыйкырганда, 6000 колун 2000 ат коюп, ат койсо да бат коюп, аламан уруш салды. Жайсаңбайдын 600 аскери жаз айылды жаткырып, төбө мылтыктын белдигин күркүрөтүп аттырганда, 2000 барган аскердин тула бою жүркүрөп кайра качты. Буга каардаган Нискара 6000 аскердин баарын жапып чабуулга жибергенде, кысымга чыдай албай Жайсаңбайдын колу айылынан чыгып, тоого качып жөнөдү. Нискаранын аскери коркобусуз калган Жайсаңбайдын айылына зучуу менен кирди.
uzun найза, kızıl kılıç менен kurallangan жоокерлер айылдыктарды кыз келин кармашып, дүнүйөгө жармашып, олжолорду талашып, отчуну сен алдың деп ороңдошуп сабашты. Аялдар ыйлап чуркурап, балдар ыйлады чыркырап, колго түшпөй калганы коктуу жылга, тоо ташка качып келди зыркырап. Артынан кууган нискаран аскерлер 50 кишини өлтүрүп, олжону арбан алышып, оңуп чыркап калышты. Кеч киргенде ала Жайсаңбайдын айылына кайтып келип, канды булган болушуп, кара малдан союшуп, ал күнү антип жатышты, олжого кабат батышты. Эртеси күнү аттан, эрдем шактан, 15ке толгон жаштуудан, олоңдой кара чачтуудан, көчтөн чыккан көрктүүдөн, өңкөрөк кундуз бөрктүүдөн 130 кызды, эмчеги тикчей, эти арык, эңчегер бойлуу, кара каш, эптүү сулуу келиндер 200 олжого алып, айылдыктар төөлөрүн бакыртып, эшектерин акыртып, куюн мөөрөтүп дүңгүрөп, коюн мааратып дүңгүрөп, кишини этип жылкысын, кишилерин байлатып, жылдырып малын айдатып, Манасты кармагалы үчүн калмактардын колу аңгире жолго салды. Ак кыянын түбүндөгү гүлдөрү кызыл тазыл болуп кулпунган, чөптөрү жыш өскөн жайакка жеткенде Нискара колун эс алууга токтотту. Кыргыздардын турган жерин табуу үчүн ал аскердин 2500дөн бөлүп 4 тарапка чалгынга айдады. Нескараны келе жаткандыктан Жакып душманды тосуп алганга даярдык көрүп, кошуна жашаган элдерге каарлы жол тууралуу кабар берип жардам сурады. Чалгынчылардан калмактардын колу ак кыяда эс алып жаткандыгын уккандан кийин Манас Аккула менен Болкой, Акнайза колдо койкой, Накербутта чөйкой, тегеректен жыйнаган 600 аскер менен алуу кыя жол менен Нескаранын алдынан тосуп чыкты. Ак кыянын чокусунан шагыл таштары куюлган кууш белесин аскердин алдын кайра жапырып, жаза айылды жаткырып, күлдүрүп, мамай мылтыкты күркүрөтү аткырып, күлдү колун жапырып, күлдөн бетер сапырып, жолду жоболоңду салды. Калмактын 6400 колу алдыга жыла албай, токтогонго аргасыз болду. Салгылашуу башталгандан жарым күндө болгондо Алтай казак калкынан Камбардын уулу Айдаркан, Көкчө, Наймандардан Карабек баштаган 9000ге жакын кол Кыргызстанга жардамга келди. Бизде азыр канча кол болду сурады аябай кубанган Жакып Манастан. Тегерегибиздеги кыргыз казак урууларынын, калмак моңгулдардын баарынан 9500 кол топтолду. Кошуна элдер ынтымакка келип, душманга каршы бириккен абдан сонун болду. Ооба, эгерде бирикпесек, Нискара бизди бири-бирден кыра турганын баары жакшы түшүнүштү. Бөлүнгөндү бөөрү жейт дегендей, бирликтүү боло турган убакыт кетти. Бул мезгилде кыргыздардын канча кеңешин билбей, башы маң болгон Нискара көк азырмакка тиккен сары чатырына узун бойлуу, кара тоору, чапчаак Күдөң баатырды кеңеши үчүн чакырды. Кайрадан чабылып койгон шарт түзүлдү деп ойлойсуңбу, Күдөң? Сурады көктүн Нискара. Менимче согушту башлай берсек болот, жооп берди Күдөң. Ооба, болот. Бирок карачы, кыргыздар тегерегинде элдерди чогултуп, аскерин көбөйтүп алышты. Эгерде азыр чогулуп өтсөк, даалай жүккөн мерт болуп, кан аябай төгүлөт. Бирок биз эң башкы максатыбызга Манасты колго түшүрүүгө жетпей калуубуз мүмкүн. Ошондуктан кыргыздарга каршы кандайдыр бир аскердик кулдукту табуу зарыл. Кандай амал? Айтыңыз, мен баарын аткарам. Айла таап, Манасты колдун четинен чыгарып алса, аны оңой эле өлтүрөбүз. Оюңуз түшүндүм ба? Муну кантип ишке ашырабыз? Азырынча билбеймин, ойлуу жооп берди Нискара. Бирок мындай кулдукту мен сөзсүз ойлоп табамын. Күдөң бир нерсе деп жооп бергенче тегеректе ызы чуу чыкты. Ал аскерлердин чаап барып, бир аздан кийин кайра Нискарага келди. Ханым, деди Күдөң, Манастын аскерлери тоодон өтүп көчүп, азыр бетме-бет турушат. Сизден кандай бөлүк болот? Аттиң, өкүнүчтүү башын чайкады Нискара. Буларга кулдукту колдонууга үлгүрбөй калдык. Айла жок. Анда кыргыздарга кабар бергиле. Аскерлик салтты бузбай,
жекеге батырын чыгарышты. Бизден даң балбан эрөөлгө чыгат. Жарайт ханым деп күзөн кыргыздарга чыгарман жиберди. Бизден жеке күнөс балбан чыгат. Жооп берди ага манас. Эки кол тең артка чегинип, балбандар тоскоолдуксуз күчүн ашып алып ортодо аралыкта ачык калтырышты. Uzun boylu, alt deneli, sarı yüzlü dağ balban, ulatma sattın oynatıp, altı ulaş nayzarsın, soraklatıp, maydanga atırılıp çıktı. Kıtaylar kıkkırıp, balbanın sürüp, ardına da hızı çuz alışkanda, alığı ötererden tutup, aygaydı saldı. Kança mıklı bulsan da, kutkarbayımın beladan dep kıkkırdı kalmak. Kırgızlardan maydanga orta boylu, çımırgeni kara torup, güneş balban çıktı. Şaşpa Kıtayım. Жүрсең саяқ, жейсің менден таяқ деп қиқырды ал даң-даңға. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силерден кайрадан эфирде жолукканча коштошомун. Саламаттар болуңар.